Алатау 24-ті Жума жиынтығы. Ар кандай жаңылыктарга, күтүүсүз окуяларга бай болгон аптанын жыйынтыгын чыгарууга убакыт келди. Эфирде Жума жыйынтыгы, аны мен Алтынбек Бедилов алып барам. Кутман кечиңиздер менен. Кыргызстанда мыйзам үстөмдүгү орногонунун бир далили 14-июндагы чыккан соттун чечими болду. Фемида өкүлү бийликти күч менен басып алууга, массалык башалмандык кылууга даярданган деп айыпталган 22 кишини актаган өкүм чыгарып, коомчулукту таң калтырды. Бирок буга таң калбашыбыз керек. Анткени сот системасы көз карандысыз бийликтин өзүнчө бир бутагы. Мыйзам боюнча судья чыгарган чечимине комментарий бербейт. Кыргыз бийлигинин Гемпирабад боюнча кабыл алган чечимин катуу сындагандар ошонун арты менен мыйзамсыз аракеттерге барууга даярданган деп 2 оор берене боюнча 27 кишиге айыпталган. Анын 8-и 2022 жылдын октябрынан бери тергөө абагында камакта болчу. Калгандары ден соолугуна байланыштуу үй камагына бошотулган эле. Кылмыш иши 64 томдон турат. Мамлекеттер аралык маселелер көтөрүлгөндүктөн соттук териштирүү жабык өтүп келди. Андыктан коомчулук үчүн сот залында кандай сөздөр болгону, ким эмне дегени, кандай жүйөлөр келтирилгени белгисиз. Бирок мамлекеттик айыптоочу 27 кишиге коюлган күнөө оор деп 20 жылга эркинен ажыратууну жана мал мүлкүн конфискациялоо өтүнүчүн келтиргенден кийин көбү өкүм деле ушуга жакын болот деп калышкан. Ошондуктан 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыковдун актоо чечими күтүүсүз болду. Белгилей кетсек, президент сотторго байланыштуу иш-чараларга катышканда ар дайым көз карандысыз иштегиле, мыйзамды сактагыла деп талап кылып келет. Адилет чечим чыгарган судьяларга өзү кепилдик болорун дагы бир нече жолу кайталаган. Сотто акталып чыгаарын күтпөгөн айыпталуучулар бул чечимди тарыхый деп атап, социалдык баракчаларына президентке, сот бийлигине ыраазычылык билдирүүлөрүн жазышты. Ошол эле убакта ушул чечимден дагы саясат жасап, башка нукка бурууга аракет кылгандар пайда болду. Оппозициялык маанайдагы саясатчыларды актаган Марат Сыдыковго басым жасалууда, кызматтан кетүүгө арызын жазды деген маалыматтар тарады. Муну жогорку соттун төрагасы четке какты. Акыркы чечимдерге байланыштуу судьялардын жетекчиси Замирбек Базарбековго Алатоо 24 телеканалы бир нече суроо узатып, жооп алды. Биздин алгачкы эле суроо ошол бийликти басып алууга даярдануу, массалык башаламандык уюштурууга шектелгендерге мамлекеттик айыптоочу 20 жылдан берүүн келтирген. Бирок чечим күтүүсүз болгондой көрүнөт. Биздин Кыргыз Республикасындагы мыйзамдарга ылайык ошол сотто катышып жаткан прокурор дагы, адвокат же болбосо соттолчу айыпкерлердин укуктары бирдей болуп саналат. Ошол жерде прокурор ошол мыйзамынан колдонуп, мыйзамда көрсөтүлгөн укугунан колдонуп 20 жыл конфискация менен деп сураган экен. Бирок ал сот үчүн милдеттүү эмес. Сот ошол тараптардын бардык сүйлөгөн сөздөрүнө баа берип, иштин ичиндеги материалдар менен чогуу бирдикте баа берип туруп, анан өзүнүн чечимин кабыл алат. Ал көпчүлүк үчүн өтө таң калыштуу болуп калыптыр. Себеби биздин коомчулук дагы ошол эле көптөгөн юристтерибиз да көнүп калган. Ошол прокурор кандай айтса, ошондой чечим кабыл алынат деп. Бул туура эмес. Бул соттун өзүнүн мыйзамдардын принциптерине, талаптарына таянып чыгарган чечими болсо керек. Ошол эле учурда айыпталгандарды актаган судья Марат Сыдыковго карата басым жасалып жатат. Ал өз эрки менен жумуштан кетүү боюнча арыз жазды деген да маалыматтар таркап жатат да. Бул боюнча комментарий бере кетсеңиз, анан сиз ал судья менен сүйлөштүңүзбү ошол сот бүткөндөн кийин? Эми бул ушундай сөздөрдү мен дагы ошол интернет барактарынан угуп калдым, окуп калдым. Бул туура эмес, чындыкка жатпайт. Сот ар бир чыгарган чечим үчүн өзүнүн керт башы менен жооп берет. Соттордун ишине эч ким кийлигише албайт. Ал эми экинчи инстанцияда ошол областтык же болбосо шаардык соттордо кандай чечим кабыл алат, аны биз билбейбиз. Себеби ар бир сот өз алдынча иш аракеттерин жүргүзөт, чечим кабыл алышат. Бул жерде айта кетчү нерсе, ошол тараптар деп атпайлыкпы биз, же болбосо соттун процесстин катышуулары деп. Ошол тараптар эгерде соттун чечимине нааразы болушса, макул болбосо, алардын өз укугу даттанганга. Ал болсо, эгерде даттаныла турган болсо, ошол тийиштүү инстанцияларда каралат, ошондон кийин гана күчүнө кирет. Негизи эле ушундай соттук иштерге
президенттин администрациясынан же болбосо парламенттен мындай кийлигишүүлөр болгон учурда кандай чаралар көрүлөт, же болбосо ошондой кийлигишүүлөр болобу азыркы учурда? Андай кийлигишүүлөрдүн болбогонунун натыйжасы жыйынтыгы мына кечээкүнкү сот чечими болуп жатпайбы? Албетте коомчулукта, мен дагы бир жолу айтайын, коомчулукта баардык эл арасында шок болуп жатышат да. Себеби мурдагы бийликтердин учурунда ушундай тажрыйба кайталанып келген. Эгерде прокурор кандай айтса ошондой чечим кабыл алынат депчи. Азыр болсо ошого таң калышып шок болуп жатышкандарын мен байкап жатам да. Эми биз сот реформасы деп, анан ушул көз карандысыз мамлекет болуп өнүгүүнүн үстүндө келе жаткандан кийин биз көнүшүбүз керек. Соттордун чечим өкүмдөрү өзүңүздөр жакшы билесиздер, Кыргыз Республикасынын атынан кабыл алынат, чечим кабыл алынат. Анан биздин коомчулук дагы убакыт келип жетти го деп ойлойм да. Ошол Кыргыз Республикасынын атынан кабыл алынган өкүм чечимди дагы урматтаганды, сыйлаганды түшүнүш керек. Убакыт келип жетти деп ойлойм. Көбүнчө ушундай саясатчылар аралашып калган кылмыш иштери же соттук териштирүүлөр болуп калган учурда бийликтин ушундай атайын жасалып жаткан аракеттери катары баалайт да. Азыркы учурда ошол президент тарабынан ушундай соттук иштерге кийлигишүү, түзмө-түз кийлигишүүсү болгон учурлар болобу негизи? Эми өзүңүздөргө деле белгилүү болсо керек, ушул мамлекет башчысы болуп келгенден бери биздин Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич биздин ошол убакта жаңы эле башталган биринчи съездибизде келип соттордун алдында ачык айтып кеткен. Ал коомчулукка, элдерге аттын кашкасындай маалым болуп калган, билишет элдер анычы. Ошондо ачык айткан: мен эч убакта соттордун ишине аралашпайм. Силерге ушул конституциянын гаранты катары силерге да ошо гарант болуп берейин. Силерге кепилдик болуп берейин. Эч убакта тайманбастан ушул адилеттүү сот чечимдерин кабыл алгыла. Эгерде ошол кылмыш жасаган адамдын күнөөсү далилденсе, жоопкерчилигин тартсын. Эгерде күнөөсү далилденбесе, же болбосо жасаган кылмыш аракетинде кылмыштуулуктун курамы жок болсо, анда ачык эле актагыла деп айтып кеткен. Аны бир эле жолу эмес, бир нече жолу кеңешмелерде айтып келди. Кечээ күнү президент дагы соттун чечимине байланыштуу пикирин билдирди. Садыр Жапаров сот кандай гана чечим чыгарбасын, ар бир жаран баш ийип, макул болушу керектигин айтты. Ошондой эле өлкө башчысы мындан ары эл менен эсептешпей, бийликти гана эңсегендерге жеке кызыкчылыктарын ишке ашырууга жол берилбейт деди. Президент сот чыгарган чечимдерге эч кандай тиешеси жок экенин өзгөчө баса белгилеген. Мен башынан бери эле соттун ишине кийлигишкенге эч кимдин акысы жок деп айтып келе жатам го. Соттун чечимине баарыбыз баш ийишибиз керек. Ал мыйзамдуу же жокпу, аны сындаганга да акыбыз жок. Эгер мен сот болсом, бул иштин уюштуруучуларына кандайдыр бир жаза берет элем. Жок дегенде айыппул же пробация. Себеби булар жарымы келип аткан кемпир-абатты кетип атат деп элди адаштырып, шыкактап, бийликти сүрүп түшөлү деген сөздөрү желдей тарап жүрбөйбү? Буларды кемпир-абаттын тагдыры кызыктырбайт. Кандай гана жолдор менен болбосун креслого жетип, илгеркидей эле миллиардтарды уурдасак деп самашат. Бирок андай кыялдары ишке ашпайт. Азыр эл дагы, заман дагы таптакыр башка. Бир жылдары Кыргызстанда ири энергетикалык долбоорду ишке ашырууну чөлкөмдө геосаясий маселеге айлантып, Камбарата бир КЭСин курууга ачык эле каршы чыккандар болгон. Гидроэлектростанция салынса, аймактын суу балансына доо кетет деп бут тосушкан. Бул экономикалык жактан өзүн өзү актаган, региондо бир гана энергетикалык эмес, суу жана азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылууда өтө маанилүү экенине эми гана ынанышты. Бул аптада Кыргызстан Европада 200дөн ашык инвестордун башын бириктирген чоң иш-чара уюштурду. Анын жыйынтыгында Камбарата бир КЭСин куруу боюнча донордук комитет түзүлдү. Кыбыраган кырашат дегендей, кылым долбоорун ишке ашыруу иштери кыймылдай баштады. Болбосо, колдо бар мүмкүнчүлүктү пайдалана албай, канча жылдан бери электр жарыгын сырттан сатып алып жатабыз. Кыргызстанда 169 000 чакырымга жеткен 45 000ден ашык дарыя бар. 700 миллиард метр кубтан ашкан запас менен 8 000дей мөңгү бар. Мындай байлык менен өлкөдө жылына 150 миллиард киловатт-саат электр энергиясын өндүрүүгө болот. Тилекке каршы Кыргызстан гидроэлектростанциялык потенциалынын 13% гана пайдаланып келет. Союз маалынан бери Нарын дарыясынын нугуна 35 КЭС куруу долбоорлору кагаз бетинде калган.
2015-жылы Камбар Ата 1 ГЭСин куруу үчүн 2,7 миллиард доллар керек деп эсептелген. Бирок ошондон бери иш ордунан жылган эмес. Эми долбоорду ишке ашыруудагы кымбаттап 4 миллиард доллардан ашат деп саналып чыкты. 2 жыл мурда Камбар Ата 1 ГЭСин салууга старт берилген. Былтыр бюджеттен 1,5 миллиард сом бөлүнүп, курулушка даярдоо иштери башталган. Жол салуу, туннель казуу сыяктуу жумуштары 2 этаптан турат. Ага 44 миллиард сом талап кылынат. Өкмөт Камбар Ата 1 ГЭСин курууга 2030-жылга чейин 500 миллион доллар бөлөт. 4 гидроагрегаттан турган станциянын кубаттуулугу 1860 мегаватт, жылына 5,6 миллиард киловатт саат электр энергиясын өндүрөт. Азыркы бийликтин планы боюнча Кыргызстан 2027 жылы энергетика тармагындагы тартыштыкты жоюп, азыркы бюджетте профицитке чыгып, кошуналарга электр жарыгын экспорттап калышы керек. Бул үчүн Камбар Ата 1 ГЭСинен тышкары Кыргызстанда бир нече энергетикалык долбоорлор бар. Так ушул Вена шаарында өткөн форумда потенциалдуу инвесторлорго 16 миллиард долларлык 12 проект сунушталды. В первую очередь хочется поздравить правительство Кыргызской Республики. Данный проект всегда был одним из наших стратегических приоритетов. Данный проект реализуется благодаря политической воле президентов наших стран. Апта аралыгында Кыргызстандын гана эмес бүткүл Борбор Азиянын жана эл аралык уюмдардын көңүлү Камбар Ата 1 ГЭСи тууралуу маалыматтарга бурулду. Австриянын Вена шаарында өткөн энергетикалык инвестициялык форумга катышкан Европа, Кытай мамлекеттери жана жакынкы чыгыш өлкөлөрүнөн келген делегациялар менен бир катар жеке инвесторлорго тиешелүү сайттар Кыргыз улуттук долбоору аталган Камбар Ата 1 ГЭСи тууралуу жазып чыгышты. Азербайжан өлкөсүнүн маалымат агенттиги Кыргызстан Венадагы эл аралык инвестициялык энергетика форумунда таза энергетика жаатында бир эмес 12 долбоорду көрсөттү деп жазып чыкты. Суу ресурстарына бай өлкө инвесторлорду толук колдоого жана коргоого кепилдик берет. Ошондой эле өндүрүлгөн электр энергиясын 100% пайдаланууну камсыз кылат деп белгилеген. Россиянын нефтегаз сайты Камбар Ата 1 ГЭСинин тарыхына жана дараметине кенен токтолуп, Венада Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстандын энергетика министрлеринин ортосунда Камбар Ата 1 ГЭСинин долбоору боюнча ведомстволор аралык кызматташуу жөнүндө макулдашууга кол коюлгандыгын жар салган. Ал арада Казакстан жана Өзбекстандын маалымат агенттиктери Австрияда өткөн форумда координациялык донорлук комитет түзүлүп, курамына Дүйнөлүк банк, АПЕК фонду, Азия өнүктүрүү банкы, Азия инфраструктуралык инвестициялар банкы, Ислам өнүктүрүү банкы, Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы сыяктуу финансылык институттар жана уюмдар киргендигин жапырт маалымдашкан. Бириккен Улуттар уюмунун адистештирилген мекемелеринин бири Дүйнөлүк банк Кыргызстан энергетика тармагын өзгөртүүгө даяр. 2050-жылга чейин таза нөлдүк эмиссияга жетишүү менен бирге жумуш орундарын түзүү үчүн ири гидроэнергетикалык жана күн энергиясы потенциалын пайдаланууга жетишет деп белгилейт. Андан ары таза энергия долбоорлору өлкөнүн энергия менен камсыздоосун 2 эсеге көбөйтөт. Жыл бою үзгүлтүксүз электр энергиясын камсыз кылат жана Борбордук Азияда энергия жана суу коопсуздугун жогорулатат деп жазган. Ошентип Венадагы жолугушуу Кыргызстан үчүн таза, жаңылануучу энергия боюнча ири долбоорлорду ишке ашырууга жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачты десек болот. Албетте, эл аралык иш-чарада Камбар Ата 1 көңүл борборунда болуп, ГЭСти куруу жана ишке киргизүү бүтүндөй Борбор Азиянын келечеги үчүн өзөктүү мааниге ээ экендиги чындык. Олуттуу кубаттуулуктарды жаратууга жөндөмдүү бул объект транс чек аралык дарыялардын агымын жөнгө салуучу ролун дагы аткарат. Станция акышында токтогул суу сактагычына сууну агызып, энергия берип, жайкысын топтой алат. Ысык мезгилде электр энергиясын иштеп чыгууну токтогул ГЭСи камсыз кылат. Ал эми анын платинасы сугат үчүн нымдуулукту бизге жана биздин коңшуларга бөлүштүргөнгө мүмкүндүк берет. Камбаратинская ГЭС-1 Камбар Ата 1 ГЭСи мөңгүлөрдүн башатында жайгашкан. Бул станциянын эффективдүү иштеши токтогул суу сактагычынын суу ресурстарын топтоо жана сарамжалдуу пайдаланууга мүмкүндүк берет. Камбар Ата 1 ГЭСин куруу долбоору өлкө үчүн да, Борбордук Азия чөлкөмү үчүн дагы кеңири экономикалык, экологиялык, социалдык пайдаларды жана
перспективаларды камтыйт. Долбоор Кыргызстанды жана Борбордук Азияны эң арзан баада таза энергия менен камсыздайт. Бул региондогу энергиянын өтүүсүнө азыраак чыгымдарды алып келет. ГЭСтерде электр энергиясын өндүрүү атмосферага булгоочу заттардын чыгышын азайтат. Каражат маселеси чечилип, иш толугу менен тынымсыз жүрсө, мега долбоордун курулушу 8 жылда аякташы мүмкүн. Камбарата 1 жыл сайын 5,5 миллиард киловатт саат электр энергиясын берет деп күтүлүүдө. Өлкөнүн жалпы керектөөсү 17 миллиард киловатт саат экенин, анын 3 миллиардтан ашыгын сырттан алып жатканыбызды эске алганда, долбоордун масштабы канчалык кеңири экендигин баамдаса болот. Жалаң эле Кыргызстан үчүн эмес, бул дүйнө жүзү боюнча өзүнүн чоң мааниси бар да. Ошон үчүн жанагы АПЕК кирип атат, АБР кирип атат, Всемирный мировой банк кирип атат, бардыгы кирип атат. Булардын бардыгын көздөгөнү биринчи иретте ошол жанагы чоң мааниси бар үчүн климаттык шартка, бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө түзүлүп аткан климаттык шартка таасир этет. Ошолордун бардыгын карап ошон үчүн кирип атат. Электр энергияны чыгарганда биринчи эмнени эсептейт? Эсептегенде напорный высота деп коет. Эгерде Токтогул ГЭСники напорный высота 140 метр болсо, Камбарата 1 ГЭСники 200 метр болот. Ошон үчүн кубаттуулугу чоң 1800 мегаваттык болот. Адистердин айтымында Камбарата 1 ГЭСин курулушу айдоо аянттарын кыскартып, же калктуу конуштарга залакасын тийгизбейт. Долбоорго сарптала турган каражат 5 миллиард долларга жетиши мүмкүн экендигин айрым адистер белгилеп келе жатат. Бирок анын наркы жаңы техника экономикалык негиздеме даяр болгондон кийин аныкталат. Координациялык донорлук комитетке кирген каржы уюмдарынын ичинен Дүйнөлүк банк Камбарата 1 үчүн 500 миллион доллар пайызсыз насыя берүүгө макул болгон. Для водно-энергетической инфраструктуры Кыргызстан менен 30 жылдык кызматташуубуздун алкагында бир катар долбоорлорду биргелешип ишке ашырып келебиз. Энергетика жана суу ресурстары тармагындагы кызматташтыкты жогорулатуу максатында биз Камбарата 1 ГЭСинин курулуп кетүүсүнө да абдан кызыктарбыз. Биргелешип өткөргөн форумда дагы 200дөй кызыктар тараптар катышты. Бул деген сөз Камбарата 1 ГЭСин курууга эл аралык уюмдар дагы да кайдыгер эмес дегенди түшүндүрөт. Буйрса биргелешкен иштердин баары алдыда деп эсептейм. Австрияда өткөн форумда Кыргызстандын гидроэнергетиканы, ошондой эле энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүү боюнча зор дарамети дагы бир жолу көрсөтүлдү. Адистер тарабынан Венадагы жолугушуунун жыйынтыгын пайдалуу жана жемиштүү деп бааланды. Айжан Омолдошова, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24. Жогорку кеңештин кезектеги сессиясы 2 жумадан кийин жыйынтыкталат. Негизи эле эл өкүлдөрү эс алууга чыгаардын алдында карай турган маселелер көбөйөт. Быйыл дагы ошондой көрүнүш. Мындан улам төрага депутаттарды июлга чейин чет өлкөлөргө чыгууга тыюу салды. Өтө маанилүү иш-чаралар болсо гана бир экөөнө уруксат берилиши мүмкүн экен. Бул жумада парламент караган мыйзам долбоорлорунун бири уран торий гендерин иштетүүгө тыюу салган документти жокко чыгаруу болду. Муну менен өлкө экономикасы үчүн өтө пайдалуу чечим кабыл алынды деп сыпатташты. Мораторийди алып салуу менен Кызыл Омполдо катылып жаткан 10 миллион тонна титаномагнетитти казып сатууга жол ачылат. Депутаттар деле аткаруу бийлигинин аракетине ынанганбы? Жыйында курч суроолор, сын айтуулар деле болгон жок. Бир гана экологиялык коопсуздук сакталышы керек деген талаптар коюлду. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун айтымында Кыргыз бийлигинин максаты уран торийди казуу эмес, анын алдында жаткан титаномагнетитти алуу. Анткени ал гендин 95%-ын түзөт экен. Буга чейин президент Садыр Жапаров дагы бул боюнча берген маегинде Кызыл Омполду уран ген эмес, титаномагнетит жайы деп атоо туура экенин айткан эле. Белгилей кетүүчү жагдай, мындан ары Кыргызстанда генди бир гана мамлекет өзү иштетет. Андыктан казылган рудадан бөлүнгөн чийки зат сатылып, каражат толугу менен республикалык казынага түшөт. Титаномагнетит дүйнөдө 20га жетпеген өлкөдө эле бар. Андагы запастын баарын кошкондо 692 миллион тоннага жетет экен. Титандын кору боюнча Кытай 200 миллион тонна менен алдыда турат. Андан кийинки тизмеде Австралия, Норвегия орун алган. Казакстандагы алардын катарында бар. Адистердин айтымында, жакынкы келечекте титан алтындын ордун басчу металл. Президент Кызыл Омполдун экономикалык жактан пайдасына токтолуп, анда ондой ген бар. Бирөөнөн эле кеминде 2 миллиард доллар таза киреше түшөт деп айткан. Ушу субарда эле 50 000 тонна титаномагнетит чыгарган заводко баратам да.
Алар менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат, геологический изысканияларга биз даярбыз. Сиздер биздин бюджетти бекитип атканда 1 миллиард сом бөлүп бергенбиз. Азыр оборудованиялардын баары алынып, лабораториялар бекемделип, химика технологический анализдердин баарын жүргүзгөнгө даярданып атабыз. Эгерде биз алтындан башка дагы титаномагнититти сыртка сатканга жана өзүбүздүн ички пайдаланууга алып ала турган болсок, биз өлкөнүн өнүгүү бөлөк этабына өтөбүз да биз. Сөз жок, конечно. Бул биржавой товар билесиз азыр. Титан деген темирге караганда 2 эсе прочнее, алюминийге караганда жеңил 2 эсе. Административдик аймактык реформага багытталган мыйзамдар тарыхый документке айланат, деди Акылбек Жапаров парламентте экинчи маселе боюнча баяндама жасап жатып. Минкап төрагасы айыл аймактарын ирилештирүү оңойго турган жок. Азыр дагы бир топ маселелер бар экенин ачык айтты. Бирок бир урууга бир айыл өкмөт деген принцип жокко чыгарылып, финансылык жана кадрдык ресурстарды башкаруунун натыйжалары байкала баштаган. Учурда ирилештирүүнү сынга алгандардын бир бөлүгү жергиликтүү эл тастыктама алыш үчүн алыстаган айыл өкмөтүнө жете албай, кезек күтүүлөр көбөйдү деп жатышат. Бирок санариптештирүү заманында түндүк системасын колдонгонду өздөштүрсөң, көйгөй жаралбайт. Өкмөттүн маалыматы боюнча элдин 90% азыр маалымат үчүн айыл өкмөткө барбай калган. Бир эле мисал, түндүк порталынан 16 миллион жолу тастыктама алынып, эл мындан 1 миллиард сом үнөмдөптүр. Административдик аймактык реформанын дагы бир максаты бир айыл элинин жаратылыш ресурстарына бир гана ээлик кылабыз деген түшүнүгүн жоюу. Антесе суу колдонууда жана кенди иштетүүдөн түшкөн каражатты бөлүштүрүүдө ушундай ич-ара пикир келишпестиктер ишти аксатып келген. Айыл аймактарды ирилештирүү мамлекеттик долбоорлорду тезинен ишке ашырууну шарттайт. Анткени мобилдүү жергиликтүү бийлик болушу өтө маанилүү. Бийлик алдыга дымактуу пландарды койгон. 2030 жылы ички дүң өндүрүм 30 миллиард долларга, 2050 жылга 200 миллиард долларга жетиши керек. Салыштыруу үчүн айтсам, азыр ИДП 14 миллиард долларды түзөт. Сегиз райондон турган миллиондон ашык калкы бар Чүй облусунда да административдик аймактык реформанын алкагында бир топ айыл аймактары бириктирилип кошулду. Калкынын саны боюнча 4-орунда турган Москва районунда буга чейин 12 айыл өкмөтү болгон. Азыр кыскарып отуруп, анын баары 5 айыл аймагына бирикти. Ирилештирүүнүн натыйжасында кадрдык өзгөрүүлөр болуп, учурда жумушсуз калган кызматкерлер келишимдик негизде ишке орношуп же макул болбогондору мыйзам чегинде мамлекеттен кенемти алышты. Административдик аймактык реформага чейин 175 штаттык бирдик болгон болсо, топ мопторду кошуп эсептөө менен административдик аймактык реформадан кийин 64 штаттык бирдик бекитилди, дайындалды. Андан тышкары контракттык негизде дагы кызматкерлер белгиленген, 29 контракттык негизде кызматкерлерди алып дайындоо иштери жүрдү. Москва районундагы буга чейинки 1-май жана Беловодск айыл өкмөттөрү бириктирилип, азыркы тапта Нарзан деп жаңы айыл өкмөт түзүлдү. Бул азыркы 5 аймактык реформанын алкагында түзүлгөн айыл өкмөттөрдүн ичинен 36 000 калкы бар эң көп айыл өкмөтү болуп эсептелет. Азыркы тапта аймактык реформадан кийинки иштер кандай жүрүп жатат, аны айыл башчысынын өзүнөн сурап көрсөк. Калктын саны 36 000, бюджеттин көлөмү 36 000. Буга чейин болсо Беловодск айыл өкмөтүнүн калкынын саны 25 000 болгон. Бүгүнкү күндө Первомайский айыл өкмөтүнүн 10 000 болгон. Экөө биригип Нарзан айыл өкмөтү 35 000 калкы түзөт. Депутаттардын саны 52 депутатыбыз бар. Айылдардын 3 айылдан турабыз. Административдик аймактык реформага чейин Кыргызстан боюнча 62 айыл өкмөтүндө бирден гана айыл болгон. Ошолордун бири Москва районундагы Ак Суу айылы буга чейин 1-май айыл өкмөтү болгон. Бул жерде 10 000ден ашык калкы бар. Бүгүнкү күндө кыскаруудан кийин башка айыл өкмөткө бириктирилип, азыркы тапта алардын имаратын муниципалдык ишканалар убактылуу колдонууда. Келечекте жергиликтүү тургундардын суроосу менен бул жерге ФАП ачылмакчы.
Мыйзам жол бербегендиктен ишке ашпай келген көп тоскоолдуктар эми аймактарды ирилештирүүдөн кийин иретке келди. Айыл аймактарындагы калктын санына карабай, айыл башчылары бирдей эле маян алган сыяктуу ортодо айырмачылыктар көп болгон. Эми айылдар жайгашкан жерине жараша бириктирилип, андан келип чыккан кыскаруулар, майда көйгөйлөр башка сунуштар менен жолго коюлууда. Жалпы өлкөдө 40 район, 32 шаар, 452 айыл аймагы болгон. 62 айыл аймакта бирден гана айыл болсо, айрым айыл аймактарда 20га чейин айылдар кирип, калкынын саны 50 миңге жеткен. Азыр 235 айыл аймагына бириктирилди. Айрым айыл аймактары Бишкек, Ош, Каракол, Чолпон Ата сыяктуу чоң башка шаарлардын карамагына өттү. Айыл аймактын кызматкерлеринин саны кыскартылганы менен алардын ишинин көлөмү өзгөргөн жок. Административдик аймактык реформа пилоттук негизде 2 жыл мурда Ысык көл, Нарын облустарында жүргүзүлгөн. Реформанын алкагында Ордо калаанын аймагы да бир топ кеңейип, Чүй облусунун 8 айыл аймагы жана 4 айыл аймагындагы айрым айылдары борборго кошулду. Мындан сырткары Ош шаарын айланта курчаган бир нече айылдарда шаардын карамагына өттү. Чүй обласу боюнча буга чейин 105 айыл аймагы болгон. Ирилештиргенден кийин ушу 49 айыл аймагы болду. Анан кээ бир социалдык объектилер буга чейин ушу республикалык бюджеттен каржыланган, ал каржыланган акча каражаты толук кандуу берилет. Бардыгы ол жалпысынан 61 айлык өкмөт болгон болсо, реформадан кийин 22 айлык өкмөт болду. Бул жерде бизде 192 айыл бар. Ошолордун бардыгы аймактарга бирикти. Каракол шаарына Челпек айыл өкмөтү, Балык шаарына Көкмойнок айыл өкмөтү, Чолпон Ата шаарына Бозсер айыл өкмөтү бирикти. Ошол шаарларда биз ирилештирдик. Аймактык реформанын башкы максаты элдин күнүмдүк жашоосун жакшыртуу жана андагы бюрократиялык документтерди жөнөкөйлөштүрүү. 2022 жылы 111 миңден ашык жакыр үй бүлө болсо, 2024 жылы алардын саны 81 миңге кыскарган. 3 жыл ичинде 13 миңге жакын үй бүлө социалдык келишимдин негизинде 100 миң сомдон алып, 18 миңден ашык жумушчу орундар түзүлдү. Өлкө боюнча 48 айыл аймагы дотациядан чыкты. Быйыл дагы 23 миң өтө жакыр кожолукка мамлекет 2,3 миллиард сом каражат бөлөт. Аймактык реформа мындан ары этабы менен жүрүп, андагы кемчиликтер улам толукталып, ыраттуу башкаруу системасы калыптанат. Административдик аймактык реформанын алкагында мындан ары этабы менен дагы өзгөрүүлөр жүргүзүлөт. Ошондой эле андагы үнөмдөлгөн каражаттардын бардыгы жаңыдан түзүлгөн айыл өкмөттөрүн өнүктүрүүгө сарпталмакчы. Бир катар сунуш пикирлер менен мындан ары дагы да болсо долбоорду ишке ашыруу өнөктүгү уланат. Элиза Нурматова, Бексултан Курманбеков, Алато 24, Жума жыйынтыгы. Дүйнө жүзүндө боорду алмаштыруу боюнча алгачкы операция Америка Кошмо Штаттарында 57 жыл мурда жасалган. 1967 жылы дарыгерлер тобу боорду трансплантациялоону ийгиликтүү ишке ашырган. Ага чейин жасаган 5 операция ийгиликсиз аяктаган. Ал эми Россияда боор алмаштыруу 1990 жылы болгон. Алыс кетпей кошуналарды алсак, Өзбекстанда адамдын бул органын трансплантациялоо 2018 жылы эле ийгиликтүү ишке ашып, бир жылда 300 бейтапты сакайтууга жетишкен. Казакстанда болсо 13 жыл мурда эле боор алмаштырууну башташкан. Эч болбогончо кеч болсун дегендей, Кыргызстандын медицинасында эми жаңы бурулуш жасалууда. Узап бараткан аптада өлкө тарыхында биринчи жолу 2 бейтаптын боору алмаштырылып, ийгиликтүү аяктады. Эми ошол органдары кабыл алынып, жарандарыбыз бутка туруп кетиши үчүн дагы убакыт керек. Мындай оор операцияга азыр кезекте 14 адам турат. Бирок Кыргызстанда боор бөйрөккө донор табуу көйгөйү курч. Буга чейин саламаттык сактоо министри кайрылуу жасап, мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунуштаган эле. Донор боло ала тургандардын тизмеси кеңейтилбесе, көп адамдын өмүрүн сактоо кыйын болуп калат экен. Айласы кеткенде Индия Түркияга барып, 70-80 миң долларга органдарын алмаштырууга барып жатышат. Кезинде кыргызстандык хирург Иса Ахунбаев Орто Азия боюнча биринчилерден болуп жүрөккө операция жасаган. Андан кийин дагы көптөгөн врачтарыбыз ийгиликтерди жаратып келет. Медиктерге ар тараптан колдоо болуп турса, элдин саламаттыгы үчүн баарына даяр экенин далилдешти. Кыргыз дарыгерлери боор бөйрөк алмаштырууну ийгиликтүү ишке ашырып, жаңы доордун барагын ачышты. Бирок муну жолго коюу үчүн финансылык, мыйзамдык маселелерди дагы чечүү талап кылынат.
Каныке Жунусованын ненеси Айбек Жунусов 3 жыл мурда боор оорусунан каза болуп калган. Ал учурда органын алмаштырууга жеткен эмес. Кыргызстанда жасалбагандыктан Россия, Туркия, Индия өлкөлөрүндө дарыгерлер менен сүйлөшүүлөрдө бир топ убакыт алган. Анын үстүнө 10 000 деген доллар керек болуп, акча чогултууга да бир топ убакыт кеткен. Жерин сатып, тууган урук каражат чогултуп, эл жардам берген. Россия жана Туркияда боор алмаштыруу операциясы үчүн эле 100 000 доллардан ашык каражат кетмек. Арзаныраак деп Индияда жасатмай болгон бир тууган агасы донор болмок. Аэропортко бараткан жерден учаарга жетпей, ушу абалы начарлап, анан 1 ай реанимацияда жатып, анан 42 жашында кайтыш болуп кетти. Мен ошондо айттым эле, ушул боор оорусунан жабыркаган, ушул боор оорусунан ажал тапкан акыркы адам менин иним болсун деп ойлондум эле. Анан мына жакында биздин өлкөдө ушу боор бөйрөк алмаштыруу операциялары өзүбүздө жасалып баштады. Мен аябай кубандым, ооруп, зарыгып турган, операцияга акча таппай турган, кезек күтүп турган адамдар үчүн абдан чоң бир кубаныч тартуулады. Боор алмаштыруу эң кымбат операциялардын бири. Зарыл болгон бейтаптар коомчулуктан жардам сурап, акча чогултууга аргасыз болуп келишкен. Анын үстүнө операция башка өлкөлөрдө гана жасалчу. Эми боор алмаштыруу Кыргызстанда да башталып, ага кеткен чыгым президенттик фонддон каржылана баштады. Операциядан кийинкинин баардыгын президенттик фонду Садыр Нуркожоевич өзү төлөп берип атат. Толук эле дары алганга эле 25 000 доллар кетет экен. Калган расходтордун баардыгы азыркы кезде кетип атат, сатып алып атабыз. Ошондой эле кезде бир больнойго 10 литрге жакын кан кетти. Кан кетти, кровозаменителер кетти. Ошолордун бүт баардыгы каражаттардын баардыгын биздин президент Садыр Нуркожоевич чечип берди. Белгилей кетсек, апта башында 10-11 июнь күндөрү 2 аялдын боору ийгиликтүү алмаштырылды. Кыргыз-түрк достук ооруканасында жасалган 2 операция тең 9 саатка созулду. Учурда бейтаптар өздөрүн жакшы сезип жатышат, абалдары да туруктуу деп бааланууда. Өт бөлүнүп чыга баштаганы оң динамика байкалган. Аларга донор болгон кыздары учурда басып калышты. Дарыгерлер нөөмөттө туруп, бейтаптардын абалына көз салышып, аларды керектүү медициналык жардам менен камсыз кылышууда. Переживать этпегиле, эң сонун. Трансплантациядан кийин ыраазычылыгын билдирген бейтап Айгүл Кудушева боордун циррозу менен жабыркаганына 10 жылдай болгон экен. Өздөрү батирде тургандыктан башка өлкөдө аталган орган алмаштырууга чама чаркы болгон эмес. Бул операцияга дагы киргенибиз, азыркы биздин президентибизге кат жазганбыз. Ал президентке аябай ыраазы болдук. Биздин катыбызды окуп, анан iyi медик экен деп министерствого айтып, министерстводон жылдырып беришти. Боор алмаштыруу операциясын туркиялык дарыгерлер менен Кыргызстандын квалификациялуу адистери биргеликте жасашты. Буга чейин аталган өлкөгө Кыргызстандын 75 медицина кызматкери барып, окуп, тажрыйба топтоп келишкен. Боор алмаштыруу операциясы Кыргызстанда жасалганы өлкөнүн медицина тармагын өнүктүрүүдөгү маанилүү кадам болуп калды. Трансплантацияны ишке ашыруу президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы эле. Мага берилген маалыматтар боюнча бизде боорунан жабыркап алмаштырууга муктаж болгон жарандардын көбү 50 жашка чейинкилер экен. Биз алардын органдарын алмаштырууга жетишсек, аларды кымбат дарылануучулардын катарынан чыгарып, коомдун активдүү бөлүгүнө айландырып алат элек. Бир жагынан боор ооруган бейтаптарды дарылоо түз жана кыйыр чыгымдарды кыскартууга жетишет элек. Экинчи жагынан коомдун эмгекке жарамдуу мүчөлөрүн калыбына келтирип алат элек. Учурда 14 оорулуу боорун алмаштыруу үчүн кезекке туруп даярдыгын башташкан. Аларга жакындары донор болууга даяр. Бирок айрымдарыныкы туура келбей жатат, дейт Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев. Боор алмаштыруу бул абдан чоң кыйын процесс. Боордун граммына чейин билишибиз керек. Эми үчүн дегенде боор алмаштырганда донордо калган грамм 200 граммдан аз болбош керек. 200 граммдан аз болуп калса, биз баягы боорга да ордуна келет деп атпайбыз, келбей калат. Донордун баягы печени 500 граммдан кичинекей болуп калса, ал өзүн полностью функциясын алып кете албайт. Ошол жактан бүт баарын биз обследовать эткенден кийин гана уруксат беребиз да. Көбү беребиз деп атат, бирок алардын же болбосо мурун өзүнүн боорлору ооруган. Учурда боор алмаштыруу боюнча бейтаптар Саламаттык сактоо министрлигине кайрылса болот. Мекемеде атайын реестр түзүлгөн. Маалыматтар боюнча өлкөдө учурда гепатит менен ооругандардын саны 17 000ден ашат. Алардын көпчүлүгү боорун алмаштырууга муктаж.
Рахат Жаныбекова, Бекжан Токтосунов, Ала ТВ 24 жума жыйынтыгы. Эми маданий темаларга кезек берели. Кече күнү Бишкекте 2-чи эл аралык кинофестиваль жыйынтыкталды. Маданий иш-чарага 30дай өлкөдөн 200дөй кино ишмерлери катышты. АКШдан бери чакырылган коноктор фестиваль өлкөнүн кадырын көтөрүүдө өтө маанилүү экенин айтышты. Чындыгында эле кинонун маданиятты, салт санааны даңызлап, эл аралык байланыштарды чыңдоодо салымы чоң. 1960-70 жылдары жаралган кыргыз кереметин азыр жаңыча багытта алып чыгуу аракети көрүлүп жатат деп келишет тармакты ичинен жакшы билгендер. Улуттук кинонун так ошол алтын доору Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары аркылуу пайда болгонун белгилеп кетишибиз керек. Азыр деле залкарларыбыз жазып, калтырып кеткен экрандаштырууга ылайыктуу нечен деген эмгектер жатат. Жыл башында парламенттин спикеринин демилгеси менен Сынган кылыч романы сериал болуп тартылат деп айтылды эле. Андан бери иш кайсы этапка жеткени белгисиз. Кыргыз кереметинен кийин ортодо тармак тыным алып калды. Акыркы жылдары акча тапкандар ар кандай тасмаларды жаратууда. Арасында алкоого татыктуулар дагы бар. Эч кандай мааниси жок, жеңил-желпи фильмдер дагы тартылып жатат. Негизи азыр кино коммерциялык жана коммерциялык эмес деп бөлүнүп, акча табууга басым кылгандар көп. Кино жаатындагы белгилүүлөрдүн жаштардын жаңы дем менен фильм жаратканын сындап, кыргыз кереметине салыштыргандар да бар. Бирок ал кезде чоң акчалар бөлүнүп, колдоо жакшы болгондуктан мыкты тасмалар тартылган. Андан кийин ал 250 миллиондук аудиторияга көрсөтүлгөнүн эстен чыгарбайлы. Учурда ар кандай жеке студиялар пайда болуп, өз киндиктерин өздөрү кесип жатат. Жакшы тасма жаралса, азыр деле башка өлкөлөргө көрсөтүүгө болорун 4 күндө $1 миллион таап, өнүккөн мамлекеттер тараткан фильмдерден ашып өтүүгө мүмкүн экенин кыргыз киносу далилдеди. 2 жыл мурда президенттин улуттук кинематографияны колдоо боюнча жарлыгы чыккан. Андагы пункттардын бири жыл сайын Бишкекте эл аралык кинофестиваль уюштуруу болчу. Мындан тышкары кино, сериал, мультфильм тартууга каражат менен камсыз. Киноиндустрия менен кошо футбол жаатында дагы жакшы жылыштар бар. 10 жыл мурда эл аралык футбол федерациясынын рейтингинде Кыргызстандын курама командасы эң төмөнгү көрсөткүчтөр менен 196 орунга түшкөн. Анда спорт тармагы сазга батып баратат, топту тоголотконго алыбыз келбей калды деген пикирлер айтылган. Анткени оюндарда чоң эсептик айырма менен утулуп, айла жоктон айрымдар футболдон болбосо дагы көк бөрүдөн биринчиликти бербейбиз деп тамашачынга салып айтып, абалды жооткотконго аракет кылышкан. Ошондо футболго жан урап күйгөн белгилүү адамдар өлкөдө байлар хан сарайларды салып жатат. 200-300 миң долларлык машиналарды минип жүрүшөт. Бирок бир команданы чыгарууга ошол бир унаанын акчасын аяшат деп маек берип ачууланды эле. Азыр футболго жакшы көңүл бурулууда. Буга жетекчилердин оюнга кызыгып, топ тепкенди жактырганы дагы себеп болуп жаткандыр. Президент мал менен мелдештерди уюштуруп, сергек жашоого үндөп келет. Өлкөдө Барселона академиясы ачылды. Бишкектин четинде дүйнөлүк стандартка туура келген 45 миң орунду стадион курулууда. Март айында футболду 2034 жылга чейин өнүктүрүү боюнча президенттин жарлыгы чыккан. Ушул аракеттердин жемишиби Айтор ФИФАнын быйыл апрелде жарыялаган рейтингинде Кыргызстан тепкичте жогорулап 100-чү орунга чыкты. Өлкө башчысы Кыргызстан бүгүнкү күндө күрөштө кандай жыйынтык көрсөтүп жатса, келечекте футбол боюнча ушундай утуштарга жетет деп үмүт кылууда. Футболду талаада ары бери топ тепкен оюн катары эле көрбөш керек. Анткени футбол элди бириктирген, жаштарды ынтымакта алдыга сүрөй турган чоң күч экендигин жеңиш менен коштолгон акыркы оюндар көрсөттү. Улуттук идеология, улутту бириктире турган, шыктандырган идея деп окумуштуулар айткандай, так ушул футбол ошондой рөлдү ойной алды десек болот. 12-июнда акшымкарлар Омандын футболчулар менен беттешип, 1-1 эсебинде тең чыкты. Муну менен биринчи жолу Кыргызстандын курамасы 2026 жылы өтө турган дүйнө чемпионатынын тандабалуу оюндарынын 3-чү туруна өттү. Ошентип, азыр кыргыз футболунун тарыхынын жаңы барагы ачылды десек болот. Футболго мамлекет тарабынан көңүл бурулгандан бери спорттун бул түрүнө кызыккандар көбөйдү. Айрыкча аймактарда
тестерлер топ тээп, саламаттыгына кам көрүп, балдар ортосундагы ынтымак дагы бекемделүүдө. Бүгүн биз элет жергесинде футболду жайылтып, даңазалап жаткан бөбөктөр тууралуу айткыбыз келди. Ысык-Көл областында 12 жаштагы Бекболсун Сагындыков 2 жылдан кийин Кыргызстандын курама командасына мүчө болуу планын койгон. Азыртадан кызуу даярданып, айылдагы теңтуштарындагы спортко тартууда. Бекболсун жакында эле Дуанда мыкты оюнчу деп табылган. Бекол! Топ ойнайсыңбы? Азыр мен кийинип чыга коеюнчу. Hayır. Hazır. Hayır. Doğru, futbol. Hırgıt. Men 3 yaşımdan beri futbolga kızıgam. Den soğumda çındоо үчүн кызыккам бул футболго. Күн сайын тренировкамдан чыгып келип апама жардамдашып, кечинде досторум чогулуп алып футбол ойнойбуз. Досторумдун ичинен жакшы мен ойнойм. Аларга тренировкамдан үйрөнгөн нерселеримди алып келип үйрөтөм. Жакшы футболист болуш үчүн биринчи футболго кызыгуусу болуш керек, аны көңүлдүү жашаш керек. Жалкоо болсо андан уже футболист деген чыкпайт да уже. Андан только көңүлдөнүп, уже мен футболго өнүгөм десе өнүгөт. Дүйнөлүк футболчулардан, Кыргызстандагы футболчулар таанысың да? Ооба, тааныйм. Кимси жагат сага? Мисалы, мага Месси жагат да. Мессинин ойногон, мисалы, дриблинги жагат мага, мисалы. Анын дриблинги күчтүү, анан ускадасы да жакшы. Мен да ошондой ийгиликке жетсемби деп мындеттем кыялданам да. Чоңдор менен пасташ ойногон жагат мага. Чоңдор менен ойногондо коркпойсуңар, төбөлөп кетет деп? Жок, мындай байка ойнойбуз да. Алдыбыздан мындай чыкса, катуу чыкпаш керек. Чарчап калдыңбы? Чарчап калдым. Мен азыр 2 гол киргиздим. Жаман сүйүнкөт. Ушинтип барата футбол ойноп, ушинтип жүргөн жакшы негизи. Кызыктуу телефон ойноп жатканча. Топ келтат окшойт тозол. Ушул жагымдуу материал жуманы жыйынтыктады. Айтыңыздар маарек болсун. Саламатта туруңуздар.